Салам достор, бардыгыңыздарга бүгүн мен сиздерге атайын кызыктуу бир айрыкча айымдар үчүн кызыктуу бир тема даярдадым. Менин косметикамда эмне бар, же болбосо мен кандай косметикалар менен колдоном, же болбосо бетиме кандай кам көрөм. Бүгүнкү тема ушул тууралуу болмокчу. Менен бирге болуңуздар. Эгер каналды биринчилерден болуп көрүп жатсаңыз, сөзсүз түрдө подписация баскычын басып, лайк басып, комментарийге өз ой пикириңизди калтырыңыз. Менин атым Айназик. Дагы бир жолку каналыма кош келипсиздер. Биринчи эле айта кетчү нерсе бул бетиме кандай кам көрөмүн, болгон нерсенин баардыгын ушул жака салып коймун. Үйдө эмне бар болсо, бетиме гана эмес, бул жерде боюна турган кисточкаларыма чейин, салфеткага чейин ушул жака салып койгонмун. Бул бир атайын, бир анакейин. Бул жерде маска. Атайын бир айда бир жумада бир ушундай маскаларды коюп коемун бетиме. Атайын бетимди кеде гана коем, бирок ар дайым колдонбоймун. Дагы бир Гарнирден бул бет май 25+ деген мага абдан жагат. Ушул фирманын именно ушул креми. Андан кийинкиси Himalaya Herbals деген питательный крем, бетке арналган. Бул дагы күндүз коюлганга болот. Ал эми кийинкиси болсо Невская косметика деген фирманыкы. Бул көздүн айланасына арналган крем. Ал эми бул болсо Demanica Handed, бул колго арналган крем. Ал эми бул атайын лакты өчүрүүчү каражат. Ал эми бул болсо бир эле лагым бар, болгону да ушул. Бул дагы лак для ногтей Classics кальциум дейт. Турмагымдын абдан сынып баштагандыктан ушул кальций менен ушул лакты колдонуп баштадым. Бир аз натыйжасы бар. Сиздерге дагы сунуштайт элем. Албетте каш тергич, пилка, кыргызча кандай болот? Арача болот болсо керек. Ошол турмактарымды тегиздегенге. Сөзсүз түрдө вазелин, айрыкча ооз жарылып кеткенде, блескка караганда, ошондой жылтыраак помадаларга караганда бул көбүрөөк жардам берет. Сөзсүз түрдө косметика колдонуп жатканда эме влажный салфетка, ным салфетка, ным кандай болуп калат акыркысы? Ным сүргүлөр болуп калат, Ал эми декоративкамды азыр көрсөтөм. Бул косметика, бул кисточкаларды үйдө эле калтырамын. Косметикама батпайт биринчиден, койгондон кийин үйдө эле калат. Бул биринчиси универсал деп койсом да болот. Бул атайын румянага колдономун, хайлайтер, контурга дагы эмне жанагы пудрага, иши кылса универсал десем дагы боло берет. Ал эми бул болсо мен жакшы көргөн кисточка. Калгандардын баардыгы жоголуп калат, мына ушул эч качан жоголбойт. Бул ар дайым мындай мындай кандай десем, көзүмдү тегиз кылып бойойт да. Ошон үчүн ар дайым жанымда алып жүрөм. Буну жоготкум да келбейт, жоготпойм дагы. Ал эми декоративкамдын баарын ушул жака салып аламыз. Ар дайым жанымда жүрөт. Ичинде эмне бар десеңиз, ушундай кичинекей болгон косметиканын ичинде мындай болгон блеск бар, Evelyn'дын блески, жылтыраак помада. Андан кийинкиси Диваштан туш, мындай болгон. Эмнеси жакшы бунун? Аябай мындай объем берет да. Ал эми кийинкиси ушундай кичинекей косметикамда мындай болгон, чоң болгон мактын эмесин, тональный кремин салып коемун. Айрыкча мындай, бул менин бетим кургак болгондуктан атайын бет майларды сүртүп, анан кийин буну коемун. Ошондо жакшы эле жүрөт. Билбейм, ал эми майлуу беттерге кандай болот, аны билбейт экенмин. Мага абдан жагат. Ал эми кийинкиси бул Kilo дейби. Kilo деген фирмадан атайын бир розовый, кандай десем, нюдовый бир оттенок да бул. Ошондой помада. Бул дагы мен колдонуп жүргөн, жакшы көргөн помадамдын бири. Ал эми эң акыркысы бул мындай болгон тень, көзүмө арналган тень. Ушундай жанагындай кара түстөгү фирмасы кандай экен? Vivienne Sabo Perx Lux деген экен, бир, по-моему, французча окшойт. Бирок эң кичинекей болгонуна карабастан, ушул декоративкалардын ичинен эң кымбаты дагы ушул.
Бирок эмнеси жакшы, көзүмдүн астына мындай кара болуп түшүп калат го, бойгон анда түшпөйтүн да. Анан дагы көпкө чейин жүрөт. Болду, андан кийин көчөгө чыкканда кичинекей болгондо резинкаларды салып коемун. Ичинде башка эчтеке жок. Бүгүнкү сиздерге даярдаган видеом ушул болду. Эгерде сиздерге жаккан болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, ой пикириңиздерди калтырыңыздар, анан сурашыңыздар мүмкүн. Эмне кашымды бойбойсуң деп бойбоймун. Өзүм кашым абдан коюу, андан кийин узун болгондуктан боюштун дагы кажети жок болсо керек. Көнүп калганмын. Болгон нерсем ушул. Профессионалдуу түрдө боёно албасам дагы, бирок кандай өзүмө жакса, ошондой боёномун. Ошол мен бүгүнкү бөлүшө турган темам менен сиздерге бөлүштүм. Эгер жаккан болсо сөзсүз түрдө видеолор менен дагы бир жолу айтып кетем, бөлүшүңүздөр. Сиздердин ар бир баскан лайкыңыздар, ар бир жазган комментарийиңиздер, ар бир катталганыңыздар мен үчүн абдан маанилүү. Ал эми сиздер үчүн бир оңой эле нерсе. Ошондуктан күтүп каламын. Кийинки видеолорумда дагы көрүшөбүз деген ойдон. Көрүшкөнчө.